Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Сиздер рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрүп баштадыңыз. Аны менен Максат Атабаев алып барам. Бүгүн биз намаз тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу судьябызга устазыбыз Садвакас Ажы Долов келип отурат. Устаз, кош келипсиз. Аллахым разы болсун. Кудай таалам кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Амин я Рабб. Амин. Баарыбызда. Устаз, бүгүн биз намаз тууралуу бир коомчулукка бир кеп кылсак. Анан намаздын мусулман баласы үчүн орду кандай? Ушундан баштасак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач жалпы кыргызстандыктарды. Анан азыр технология аябай өнүгүп аткан учурда Кыргызстандан тышкаркы коңшу өлкөлөрдөн, Ирак, чыгыштардан бери көрүп атат да. Ооба. Жалпы мусулман коомчулугун бүгүнкү тутуп аткан орозолорунун, кармап аткан орозолорунун кабыл болушун Аллах Тааладан тиленип сурануу менен сиздерге, эмгек жамаатыңыздарга Аллах Тааладан ийгилик тилейм. Рахмат. Өтө олуттуу суроо. Намаздын орду инсанда канчалык? Аллах өз сөзүндө Estağfirullah billah Ve akimis salah İnna salata tenha anil fahşai vel munkar Sadakallahul azim. Alem ulandısı ve la zikrullahi ekber. Sadakallahul azim. İkinci ayette Estağfirullah billah İnna salata kanat alel mu'minine kitaben mevquta Sadakallahul azim. Namaz жалпы момун мусулмандар үчүн убакытка чектелип бөлүнгөн ибадат. Андан кийин намаз тургуз. Анткени намаз сени шариатка дал келбеген жат көрүнүштөн, богоздонуп, тилденип, сөгүнүп, жалган, жаап сүйлөөдөн, уурлук кылуудан, ала жиптаттоодон жана ошондой бир быт чыты чыккан жаман иштерди жасоодон намаз өзү тыйып коет деп атат да. Анан аяттын аягында дагы «Вала зикруллахи акбар» Аллахты зикир кылуу бул ибадаттардын ичинен эң улуусу. Ушул жерде Аллах намазды зикр деп атады да. Намаз ушундай бир ибадат, белгилүү бир тарапка жүздөнүп кароо менен, белгилүү чектелген зикр, тасбих, такбирлерди айтуу менен, анан кыраат кылып, кыймыл аракеттерди жасоо менен башталып бүтө турган ибадат. Зикирлердин эң мыктысы экөө. Намаз, анан Куран окуу. Эгер намаз окуй турган болсо, Куран да окулат да. Ошол себептен зикирлердин эң улуусу, бийиги, анан жогорусу, инсан үчүн пайдалуусу, Аллах Таалага эң жагымдуусу ушул. Анткени Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбыздан айтыңызчы, эй Аллахтын элчиси, биз жасаган, жалпы момун мусулмандар жасаган жер бетиндеги Аллах Таалага эң сүйүктүү, жагымдуу иш же болбосо ибадат кайсыл дегенде пайгамбарыбыз ас-салату ли вактиха 5 вакыт намазды өз учурунда окуу деген. 5 вакыт намазды өз учурунда окуу. Сиз айтып атасыз да, намаздын орду мусулман үчүн кандай деп. Пайгамбарыбыз ас-салату имадуд-дин. Намаз диндин түркүгү. Түркүк бул кадимки дейле. Азыр мына биз экөөбүз отурган имарат кадимде түркүктөр менен 2-чи, 3-чү, 4-чү кабатын кармап турат да. Эгер түркүк болбосо биз бүгүн бул жерде отурбайт элек. Фаман акамаха факат акамат-дин. Ким ошол түркүктү тикелеп тургузса, демек ал динди куруптур. Динди кооздоп, элге көргөзүптүр, жеткизиптир. Ваман хадамаха факат хадамат-дин. Ким намаз деген түркүктү эле кулатып, жыгытып, бузуп алса,
демек ал бир эле намазды жыгыткан жок, ал динди бузуптур деп атат да. Мен учурдан пайдаланып ыйык Рамазан айда жанагы убактылуу тагыраагы сезондук намазхандар болот го. Бир ай намаз тургузуп, анан кайра Рамазан чыгып кеткенден кийин башка иштер менен алек болуп окубай калат. Силер намазыңарды окубай коюу менен бир намаз токтогон жок. Өзүңөрдүн айланаңарда, жан дүйнөңөрдөгү динди жана диндин өкүмүн кулатып алыңар деп айтат элем. Намаз окуган адамдын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болот? Аябай сонун суроо. Пайгамбарыбыз "Мен лем тенхаху салатуху анил фахшаи вал мункар, лем ездет мин Аллахи илля бу'дан ва мақта", садака Расулуллах. Намаз тургузуп, намаз окуп жүргөн адам окуган намазы аркылуу бетбактыктан, ыпылас иштерден тыйылбаса, демек биле берсин, ал окуган намазы аркылуу Аллахтын мээримин, ырайымын, кечиримин сураганын ордуна ал өзүнө Аллахтын кеги менен азабын тиленип атыптыр дейт. Намаз кылат, эшке чыгып алдайт. Намаз окуйт, эшке чыгып уурдайт. Намаз окуйт, эшке чыгып кимдир бирөөнү түртөт, сөгөт, жала жабат, ушактайт да. Анан мен айтат элем, кагылайындар, намаз окуунун деңгээлинен намаз тургузуунун деңгээлине көтөрүлүш керек. Намазхандар экиге бөлүнөт. Намаз тургузуучулар, анан намаз окугандар. Тургузуучулар жаңы баштап аткандар. Окугандар. Мисалы азыр мечиттердин ичинде көпчүлүгү ушу намаз окуп аткандар деп айтат элем. Өкөн айырмасы кандай десе, ислам алымдар айтат. Намаз тургузгандар, алар намазын бүтүп салам берип бүткөндөн кийин да чыгып коросундагы малды карап атат. Мисалы тазалыкта иштегендер көчө шыпырып атат, троллейбус айдагандар троллейбусын айдап атат, таксовать эткендер такси айтып бар. Намаз тургузгандар салам бергенден кийин деле сыртка чыгып ишин улантса, алар намаздын ичиндегидей мамиле кылып жашайт. Сөгүнсөм, баягы намазым жуулуп кетет деп коркот. Түртсөм, намазымдын сообунан куржалак калам деп. Ошол себептен Алла Кур'анда икамус сала, намаз тургузуу деген, акимис сала, намаз тургуз деген, салли, намаз оку деген эмес да. Намаз окугандар, алар белгилүү бир көнүгүүлөрдү жасаган сыяктуу, кыймыл аракеттерди жасап, көнүмүш адатка айланган сүрөлөрдү окуп, бат-баттан тизесин кармап рүкү кылып, саждага бара калып, тез ошол жерде айтыла турган зикирлерди гана айтып, салам бергенден кийин оң жагында же сол жагында намаз окуп, өзү сыяктуу намаз окуп аткан кишини үчүнчү бир адамга жамандоо менен улантат да жошосун. Муну намаз окугандар дейт. Ошол себептен Аллах Таалам баарыбыз намазды тикелеп тургузгандардын катарына койсун. Бир сөз менен айтканда, Максат ажым, намаз тургузган инсан эч качан балет, ыпылас, арам ишке бармак турсун, арам ойду ойлогонго да убакыт таппайт да. Абдан сонун. Эми устаз, намаздын кабыл болуусу үчүн кандай шарттарды аткарыш керек мусулман? Эң ириде Аллах жанагы элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө белгилеп айткандай, кыбланы туура табышыбыз керек. Кийимибиз таза болуш керек. Дааратыбыз таза болуш керек. Ниет кылышыбыз керек, жүрөгүбүз тазалашыбыз керек. Анан Аллахка өзүбүздү арнап, өзүбүздү Аллахтын алдына соодага коюшубуз керек. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Бирөө алыскы сапарга чыкты. Төөсүнө куржунун аскан. Бир көзүндө суусундук, экинчи көзүндө гүл азык тамагы бар эле. Бир жерге келгенде колунан төөсү качып кетти. Суусу да, гүл азыгы да куржунда кетти. Чачтары тозуган, сакалдары апсайып, сапсайып калган, таңдайы катып, эриндери кургап, ушунчалык чаңкап суусады. Эки колун бийик көтөрүп, "О, Раббим, мен бул эрмен чөлдө өлүп калмай болдум. Ырайым кылчы. Мага суу бер, мага азык бер" деди. Бирок пайгамбар айтат:
каяктан анын дуасы кабыл болсун, анын минген улоосу төөсү, кийинген үстүндөгү кийими, куржундагы гүл азыгы менен суусундагы бүт баары арамдан болуп, өзү да арамдан бул дүйнөгө келип калса, анын дуасы каяктан кабыл болсун деген да. Ошол себептен эң алгач намаз тургузуп жатканда, намазга киришерден мурда ойду адалдоо керек. Ойду, аң сезимди адалдоо керек. Ал кийимден адалы, ал оңой. Бирок баягы жүрөктү адалдоо деген, жүрөк тазалоо деген, кимдир бирөө менен таанышып кетсе, капа кылып койсо сизди, мен ошону кечирдим я Раббим. Анткени мен сенден азыр кечирим суроо үчүн тикеленип туруп атам. Мен аны кечирдим. Мен сенден кечирим сураганы келдим. Мен инсан катары аны кечире алсам, сен жаратуучу катары мени кечире аласың да деп, Алланын алдында тик туруш керек да. Ошондон намаз кабыл болот. Анан абдан сонун айттыңыз. Ушул жогоруда суроолорду улай дагы бир суроо жаралып калды, устаз. Азыр жанагындай намазын багы тургуза албай, бирде окуп, бирде окуй албай, балким жумушун айтышы мүмкүн, башка ден соолугун айтышы мүмкүн. Ошондой биздин мекендештерибизге кандай насаат айтат элеңиз? Мындай да максат. Азыр ушул Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын кеңсесинде отурабыз, мисалы. Азыр Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин алдында ар бир кагазга кол коюп баса турган мөөр бар. Азыр ушул муфтиятта иштеп жаткан бардык кызматкерлерге Азирети муфтийинин алдындагы мөөрдү каны окучу деп мынтип көргөзсө, окуй албайт. Анткени анын тамгалары тескери жазылган. Ал качан гана сыяга малынып туруп кагазга басса, оңунан жазылып чыга калат. Адам баласынын бешенеси, бешенеңден көр дейт го бизге. Бизде бешенесине тескери болбойт деген тагдырлар бар. Аллах тараптан жазылган. Адам дааратын алып, намаз текелеп тургузуп, улам бешени менен жер сүзүп, мурун менен жер жыттап, алакан менен жер таянып, саждага барган сайын, ушул бешене мөөр сыяктуу. Барган сайын Аллах Таалам болбойт дегенди болотко, аткарылбайт дегенди аткарылатка, аткарылганга өзгөртүп турат. Ошон үчүн мен айтат элем, вай, мен ишим жүрүшпөй атат, бир дем салдырып алайын. Ишим улам эле ошентип мүдүрүлүп атам, бирөө мени байлап койгонго дей берет да. Аллах эч качан инсандын тагдырын инсанга байлап койгон эмес. Сен мунун жолун буасың, сен тигин жолун ачасың деп. Баары Алланын колунда. Баары Алланын ыктыярында, тандоосунда. Болгону биз сажда кылышыбыз керек. Ошондо болбойт дегенден бүт баары болотко өзгөрүп турат. Мен ошол намазды тургуза албай, улам чаржайыт болуп эле намазды бир ай тургузуп анан болбойт го, мен такырлы ишим жүрүшпөй атат деп кыжылачылыктын айынан намазын таштап коет, солугундап кетет да. Мен ошолорго айтат элем, сажданы көбүрөөк кыла бер, болбойттор, болотко өзгөрөт. Анткени пайгамбарда бир адат бар эле. Пайгамбар бир нерседен кайгырып көңүл түшүп калса, дароо Аллаху акбар деп саждага барып узун турат эле. Ошол жерде жалдырайт эле, жалынат эле. Ошон үчүн Айша энебиз айтат, пайгамбар саждада көбүрөөк туруп калганынан биз кооптонуп кетет элек, саждада үзүлүп кеткен окшойт деп. Бир нерсеге катуу кубанып кетсе, же сапарга чыкса, же сапардан келсе, дароо дараты менен саждага жыгылат эле. Жөн эле. Аллаху акбар деп саждага барат, узун турат эле, шүгүр кылат эле, жалынат эле, жалбарат эле, ыйлайт эле. Саждадан баш көтөргүчөктү, мисалы биздер ошону жасасак, муктаждыгыбызды биз саждадан башыбызды көтөрүчөктү Аллах Таала оңдоп коет, кагалайындар. Анан бизде эми багыл фатва бөлүмүнө көбүрөөк суроолор келет. Анан ошондо мен бир суроого ушундай назар салып калдым. Ушундай суроо болуп калды. Биздин апабыз ушул советтерде ордунда тарбия алып чоңойгон инсандар да, биздин ата энебиздин баары теңчи. Анан ушул намаз окуңуз апа, ушул намаз биздин багы акыретке барганда түркүбүз болот, нурубуз болот деп багы баштапкы суроо намаздан башталат деп ушинтип акырын айтсак деле баары бир багы советтер доорундагы багы калыптанган система сиңип калып, анан бир такыр мындай кабыл алышы мүмкүн болбой атат дейт да. Эми мындай жагдайлар көп эле болсо керек деп ойлойм да. Анан
ошондой балдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ата энеси үчүн эмне деп айтышсын алар? Бул жерде данышмандуулук керек да. Анан көпчүлүгүбүз атабыз менен апабызга катуу айта албайбыз да. Ооба. Мен бул жерде болуп өткөн бир окуяны айтып ошондой балдарга бир дем берет элем да. Анан балким ата эне дагы ошентип кыйналып аткандыр, баласын намаз тургузуп окута албай. Пайгамбар кайтыш болгон доор өтүп кеткен. Аалам негедир күңүрдү. Пайгамбарыбыздын бойго жетип калган Хасан Хусайн деген ага ини небереси, Фатима энебиздин балдары. Экөө жолдо ээрчип келе жатса, жолдо эгиндеги сакалы небак агарып калган, картайуу кадимгидей билинип калган бир аксакал туура эмес дарат алып атканын байкап, кичүүсү Хусайн чоңуна аксакал туура эмес дарат алып атат. Барып бир айтып коеюнбу десе, чоңу тартипти сактайлы, адеп менен бололу, биз пайгамбардын урпагыбыз. Катуу сүйлөп алып, пайгамбардын неберелери адеп көрбөптүр деген аркабыздан гыйбат сөздер ишитпейли. Жүр анда бир нерсе ойлонолу деп экөө отуруп алып, анан агасы айтат, менде бир ой бар, жүр, мен айтканды айта бер дейт. Акырын аксакалга салам айтып, кичпейилдик менен учурашып, сурашкандан кийин биздин таятабызды, пайгамбарыбыз айтып жатат, биздин таятабызды көргөн инсансыз, таятабыз менен жүргөн инсансыз, сохбатына катышкан инсансыз, бүгүн эрте менен муну Хусайн иним түшүнөн чочуганбы, айтор билбейм, тура калып эле, мен даратты эң жакшы алам. Сага караганда мен даратты мыкты билем. Таятамдын даратындай дарат алам деп мен аябай ачуума тийди. Мен айттым, сен кичүүсүң, сага караганда даратты мен жакшы алышым мүмкүн дедим, болбойт. Анан тегеректи мындай тиктесек, сизден мыктыраак инсанды таппадык да. Анткени сиз таятабыз менен бирге жүрбөдүңүз беле. Анан ушу экөөбүз бирден кезеги менен дарат алсак, кимибиз мыкты дарат алганыбызга бир баа берип коюң, биз тарынбай кетебиз. Анткени сиз калыс катары көрүп атабыз. Десе аксакал туура көрүп, кезеги менен дарат алды экөө. Ушундай пайгамбардын алган даратындай дарат алды да. Эч бир жеринде экөөнүн бир кемчилик таппай, алка батасын берип, ыраачылыгын билдирип, анан экөөң тең мыкталат экенсиң деп жөнөттү да, аркасынан көзүнө, алар кеткенден көзүнө жаш алып, ай, муну эки жигит мага дараттан сабак бергени келгенин мен азыр байкадым. Болду, кемчилдигимди таптым дейт да. Көзүнө жаш алып ыйлаган. Дал ошол сыяктуу ушу апасын, атасын намазга жыгылтай албай аткандар, ата кагылайын, атакем, жан апам, тиги үстүңүздө күрмөнү берип турасызбы? Мен ошого намаз окуп алайынчы. Мен саждага барганда сиздин энелик жытыңызды жыттагым келип атат, ошол жерде көбүрөөк тургум келип атат да. Десе, апа, чыптамайыңызды берип турасызбы? Мен ошого теги мен аягымды койбойм, таманымды койбойм, бутумду. Теги сажда кылып пешенем тие турган жерге жай намаз катары сиздин ушул күрмөңүздү же чыптамаңызды бересизби, кемселиңизди? Ошол жерде көбүрөөк турайынчы. Мен үчүн ушу жай намаздан көрө сиздин күрмөңүз мен үчүн артык да, апа. Десе, анан таасир этет да бир нерсе. Апа, мен сизге саждада дуа кылдым, апамды жакшы көрөм, апам менен бейиште бирге кыл дедим, атам менен бейиште бирге кыл дедим. Анткени намаз окугандар менен намаз окубагандар бөлүнүп калат экен. Ата, ушу чогуу намаз кылбайлыбы? Мен сизди аркамдан эмес, мага жетекчи имам болуп намаз окуп бергениңизди каалайт элем. Намаздын эң аягында, апа, сиз узун дуа кыласыз го, ошону намаздын аягында дуа кылышыңызды суранат элем деп, акырын даанышмандуулук менен чакырса дейм да. Аллах таалам ошондой үй бүлөлөргө баарын ушул намаз тургузуучулардан түгөл бүт баарын намаз кылып калышын Аллах тааладан суранат элем. Алла разы болсун, абдан керемет. Намаз биздин денебизге, анан руханий жан дүйнөбүзгө өзүнүн кандай салымын кошот? Мен окуп калдым да. Инсан саждага барганда адам баласынын так мына бул таноонун жогору жагында ушул жерге пешенеге гудда деген бир өзүнчө бир майда молекула келип токтойт экен. Медицинанын тили менен мен ошо врачтардан сурадым. Ал мээге кабар бере турган, мээни жеңилдете турган,
адам баласынын денесиндеги кан басымды кан айлануу ушунчалык жеңилдете турган. Ким саждада узагыраак турса, демек анын омурткасынын мыктыланышы, терилиши, анан аң сезиминин мыкты иштеши, анан кыймыл аракеттин мыкты болушу, анан эң ириде намазда бир эле точка каралат да, бир эле чекит. Кыямда тик турганыбызда дагы тетиги сажда кыла турган жерди, рүкүдө эки аяктын ортосун, эки бутун ортосун, саждада дал ошол жерди тиктөөдө көздүн, мээнин, бүт бардык мүчөлөрдүн бир жерге жыйналуусу ден соолугубузга пайда. Мисалы отуруп турабыз, салам беребиз, оң жакка салам бергенде пайгамбарыбыз сенин мунул чекең аркаңкы адамга даана көрүнгөнгө чейин бурул дегенде, толук бурул дегенде мүмкүн. Ошондо мунул моюн, арка моюндардын бүт бардыгы ошол учурда бирдей кайрылып, бирдей бурулуп, өзүнчө мындай укалуу массаж болуп турарын айтканда. Не бир укмуш. Эми мен мисалы азыр медик эмес, муну мисалы атайын адистер келип сүйлөп берсе дагы бир мыктыраак четтет болуш керек. Мен ушунчалык деңгээлде гана айтып бергим келди. Биздин ички дүйнөбүзгө кандай таасир берет? Азанчы Аллаху акбар дегенде, Аллах баарынан улуу, тиги кородогу коюңду, сарайдагы малыңдын бүт баарын ташта. Азанчы хайя алас салах, намазга шашыл, хайя алал фалах, көпчүлүктүн арасынан биринчи келип, денеңди тосоктон мунапыс кылып бейиштик болуп ал деген чакырык берип атат. Кийин икамат айтканда да ошол сөздү кайталайт. Аллаху акбар деп азанда да Аллаху акбар, икаматта да Аллаху акбар башталат. Анан имам Аллаху акбар дегенде, аркадагылар да Аллаху акбар дейт. Бир сөз бир канча жолу кайталанат да. Ушунун өзү адам баласынын жан дүйнөсүнүн бүт баары бир жаратуучуга баш ийишинен кабар берип атат. Аллах баарынан улуу я Рабби. Адал болгон нерселердин бүт баарын убактылуу тыюу кылып мен сага баш ийдим. Биринчи рүкү кылып атабыз. Андан сами Аллаху лиман хамид деп туруп атабыз. Эң кызыктуусу ассаламу алейкум ва рахматуллах деп оң жагынан сол жакка салам бергенде, эй кагылайын бир тууганым, сага Алланын тынчтыгы, мээрими болсун. Мен сени эч качан жамандабаймын. Жан дүйнөм ушундай тазарды. Сажда кылып Аллага жакындап алдым. Мен сени тааныймбы, тааныбаймбы? Мен сени эч качан аркаңдан сүйлөбөйм деп. Анткени анын жан дүйнөсү тазарды. Эмнеге? Пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Акраб ма якунул абду мин раббихи ва хува сажид. Инсандын Аллах Таалага эң жакын болгон учуру намаздын саждасында. Ал ошол жерде күнөөсүнөн арылды. Дуасы кабыл болду. Муктаждыгы чечилди. Жан дүйнөсү ушунчалык ааруланып тазаланды. Ал намаздын пайдасы. Ошон үчүн ал эң аягында салам берип чыгып атат. Болбосо аягында да башка сөз менен чыгып кетсе болот эле да. Мен ааруландым, жан дүйнөм тазаланды. Негедир жүрөгүмдө тиги болгон кек, душмандык, көрө албастык жоголду. Сизге дагы Алланын тынчтыгы болсун. Сизге дагы Алланын тынчтыгы болсун деп эки жака салам берип атабыз да. Бул инсандын намаз ичиндеги жан дүйнөсүнүн, жүрөгүнүн ааруланып тазаланганынан кабар берет. Абдан сонун. Анан мен дагы соңку суроону берип калайын. Намазды баштап окуп жүргөн биздин коомчулукта абдан көбөйдү. Алла разы болсун. Биздин бул багы ыйманыбыздын бекемделип атканынан кабар берет. Анан намазыбыздын мындан дагы бекем болушуна кандай бир аракеттерди көрүшүбүз керек? Айтайын деген устаз шайтан алейхинайна көпчүлүк учурда дагы ар кандай себептер менен азгырып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн кантип коргонобуз, кантип бекем болобуз? Мындайда бир ислам аалымы айткан, daaratты ушунчалык жаш жигиттей муздак суу болобу кайраттанып ал дагы намазга келгенде жаш өтүп калган кичинекей эле бир нерсеге болсо деле ушул ийилип тура турган орто жаштай болуп окудагы аягындагы дубага келгенде энесинин эмчегин сагынган нариседей болуп ыйыла ошол жерде өксүп. Анткени билип койгон бул дүйнөдөн 570-тик 600-тик жибиң деле калат. Кабат салган вилла особняк үйлөрүң деле калат.
Кoro сарайдагы эң мыкты деген күлүк атың деле калат. Болгону өзүңдүн пенсияңдан, айлыгыңдан кичинекей бир бурчунан алынган чөнтөгү жеңи жок кепин гана сенин акчаңа сатылып алынат. Анан ошо менен кетесиң. Аяк алып кете турганың бир гана намазың. Анткени пайгамбарыбыз биринчи эле мүрзөгө коюлганда Алланын жалгыздыгынан кийин эле сурала турган ал намазы. Мен ошон үчүн ушу намазымда саждага барганда узунураак турам. Пайгамбар үйрөткөн дуаны окуймун. Ошол жерде жалынам, жалбарам. Көпчүлүк айтат да, намазды аябай акырын окуйсуз деп. Мен ушу секин окуйт экенмин да. Анткени ал намаз мен үчүн керек. Ал өзүм үчүн керек. Мен өзүм үчүн камылга кылып атам. Эртең мүрзөдө ушул нурдуу жатайын, Алланын алдына барганда шерменде болбоюн, кыл көпүрөктөн аман эсен өтөйүн, бейиштик болоюн. Анткени намаз ал бирден бир ибадат. Ал бейиште пайгамбарыбызга фарз болгон, ар бир ибадат фарз болгон жерине гана тарта берет. Намаз бейиште фарз болгон, намаз тургузган инсанды намазда Аллах да аны бейишке карап сүйрөп тарта берет. Өтө керемет, Алла разы болсун. Эми биздин көрөрмандарга ыйык Рамазандагы куттуктоо сөзүңүз. Кармаган орозоңуздарды Аллах таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Кагылайын бир туугандарым, мен баарыңыздарды жакшы көрөм, чындап жакшы көрөм. Дуаларымда эч кимиңиздерди унутпайм. Анткени пайгамбарыбыз айткан, ким батасында, дуасында дүйнө жүзүндөгү жалпы момун мусулман тирүү маркумдарын, эркек аялдарын, чоң кичинелерин, ууру туурусун да кошуп, жалпы момун мусулмандардын күнөөсүн кечир деп бата кылса, кыяматка чейинки момун мусулмандардын санынча сооп дуа кылуу үчүн өзүнө жетип турат деген да. Ошол себептен баарыңыздарга дуа кылам. Сиздер да дуа кылыңыздар. Эң негизгиси намазга бекем болуңуздар. Сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Анан биздин жалпы команданын атынан сизге чаккан белегибиз бар эле. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан адал сертификатын алган жана Кыргызстандагы бардык стандарттарга шайкеш келген ишкана мекеме. Бүгүн үй бүлөңүз менен чогуу ооз ачып коюңуз. Машалла, Аллах разы болсун. Алла кабыл кылсын. Чоң рахмат, машалла. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз рахмат жаган Рамазан берүүсүндө устаз Садыбакат Ажидолов менен биргеликте намаз тууралуу кеп кылдык. Биз терең ишенебиз. Устаздын баянынан сиздер дагы пайдаланып, өзүңүздөрдүн намазыңыздарга бекем болот деп терең ишенебиз. Сиздердин да орозоңуздар кабыл кылсын. Кудай таалам кийинки рахмат жаган Рамазан берүүсүндө жолукканга чейин аман эсен болуңуздар. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ala salah. Hayy ala salah. Hayy ala الفلاح. Hayy ala الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah. Салих накта дам чөбөлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, оразаңыздар кабыл болсун. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер,